И паца, Мека, сен орта аябай толуп турбайсың. Ага. Мен азыр деле толуп кетсем, ошондо эле жакшы көрөсүңбү? Албетте жакшы көрөм, намай. Бирок мен деле бай болбосом, сени жакшы көрмөксүң, туурабы? Бұл ишенсе болот экен да. Коркуп биринчи. Элден укканда коркконбуз. Кыргыз элинде жашап аткан жарандарга менин айтарым, келечек корпоративине келип, ишенип, катталып үй алышыңыздарга мен тилектешмин. Это очень даже нормально. Чем платить какому-то дяденьке эту сумму, да, я буду платить себе. Ишенсе болот экен, алсаңыздар болот экен, чем квартирага жашагандан көрөк. Башка бирөөлөргө квартирага акча төлөп бергенче өзүңөр өчүрөткө түрүп, өзүңөрдүн үйүңөргө өзүңөр төлөп үй алсаңар болот экен. Мунун сумманы мен иштеп чогултуш үчүн бир топ жыл өтөт да. Квартира эмес, өзүң алган тамга өзүң акчаң төлөнүп атат да, мындай сен квартирага эмес, сен өзүңө төлөгөндөй болот. Саламатсыздар, урматтуу достор. Дүйнөгө терезе ачкан бул билим дейт. Ошентип биздин акылман инсандар айткан экен. Демекки сиз бизди көрүп жатсаңыз, сиз дагы жаңы билим издеп, ошо интернет тармактарын же болбосо теледен атайын кызыктуу биздин ким билет аттуу интеллектуалдык борборубузду көрүп жатасыз. Сиздерди куш келипсиздер дейлик. Жана албетте эле сиздер менен биргеликте барыңыздарга маалым болгондой, бүгүн жылдыздуу конокторубуз ич ара бир аз акыл таймашын өткөрүшөт. Бүгүн конокто өзүнүн жалгыз гана таланты менен десем болот, элибиздин алкышына татып, Кудайым буйрса, мындай өтө популярдуу болуп жүргөн жаш вайнерлер, актерлор, сценаристтер, разнорабочийлер, анан эң негизгиси арасында бирөөсү керек болсо UFC MMA-дин дагы катышуучусу десем жаңылышпайм. Негизи жалпысынан мыкты жигиттер, өзүмдүн жакшы көргөн инилерим бүгүн Алтынбек Казакбаев жана Нуркул Адылбеков. Ассаламу алейкум, кош келипсиңер. Кандайсыңар? Жакшыбы? Маанай кандай? Маанай беш. Мектептик күндөрдү бир эске сала кетсек, мен оюмча Алтынбек мектепте спортсмен болчубуз керек, Спортсмен да болчубуз, окуу жагында окучубуз. Канча деген баалар? 3-4-5. 3-4-5. Жакшы, 3төн баштаган жакшы, мен мындай 5-4-3, 2-1 деп кетем. Нуркул, сеникичи? Мен 8 класска чейин отличник болдум. 8 класстан кийин 4. Бирок негизи мындай карап турсамчы, Нуркулдун мындай өзүнүн сырткы келбети ошо отличниктерге окшош да. Мындай өтө тупулдаган, анан бүт класскомдор болчу эле го. Бүт баарын кылган, завучка бара коюп, анан расписаниени биле коюп, бир нерсе өзгөрсө чыргалып жүгүрүп келе калып, класстагы балдар дайым мондой болду деп. Кудайым бурса көз тийбесин. Эң негизгиси азыр элибиздин мына чын эле алдында, жаштардын алдында жүрөсүңөр, ошо көз тийбесин, талантыңар ташкындап өсө берсин дейлик. Негизи экөөң Бишкекте эле окудуң беле, каякта окудуң беле? Мен Бишкекте эле окугам. Мен 3 мектепте окудум. 4-класска чейин Таласта, Айылда окудум. Андан кийин шаарда 74, 84 2 мектепте окудум. Алтынбек бир эле мектеп. Мен бир эле мектепте. Баштан аягына чейин. Баштан аягына чейин. Жакшы, негизинде спортсмендер мектептерди бат алмаштырчу эле го. Жок, кандай жок. Неге дегенде бир мектептен директордон сөккү угуп анан башка мектепке барган. Ошо эжелерден, директорлордон сөккү уккан эмесмин да. Только мактачу. Мындай алтындай болгон жигит болуп турса, өзү алтын бала болсо, анан Кудайым турса, неме кебете кешпири менен дагы, Биринчи сабактын эрежеси. Биринчи сабакта окуучуларга 15 суроо берилет. Жооп берүүнүн алдында атайын кнопканы басып жооп бериш керек. Туура эмес жооп айтылган болсо, жооп берүү мүмкүнчүлүгү кийинки окуучуга берилет. Биринчи туура жоопту айткан окуучу 2 упайга ээ болот. Катышуучуларга ийгилик каалап, сабакты баштайбыз. Ал эмесе достор, биринчи сабакты баштап жатабыз. 15 суроо, ийгилик каалайлык, анда эмесе колдорду даярдап, эң негизгиси баягы серое вещество деп коет го.
Кеттик анамыз. Биринчи суроо. Тез жооп бергенге аракет кылгыла. Манастын небересинин аты. Манастын небересинин аты Сейтек. Сейтек, азаматсыз. Эки упай биздин Алтынбекте. Анда эмесе кийинки суроого мектептеги программадан Менделеев таблицасында канча химиялык элемент бар? Канча химиялык элемент? 116 же 118. 118. Баракелде. Нуркулда эки упай. Карачы мектепте чын эле баягы отличник болгону көрүнүп турат, Чын эле. Негизи Алтынбек эле жакшы болмок, бирок 120 ашып кетти да, бираз. Эки химиялык элемент өзүнөн кошуп койду. Негизи азаматсыңар кеттик. Кийинки 3-чү суроо, 2ден упай. Япониянын улуттук гүлү болуп кайсыл гүл саналат? Сакура. Сакура, баракелде. Негизи барыңыздарга белгилүү болгондой, сакуранын гүлдөшүн атайын дүйнөнүн төрт бурчунан келип Япониядан элдер көрүп кетишет. Эки упай дагы Нуркулда, Алтынбек дагы алдыга. Жер күндү бир айланып чыгышы канча күн кетет дейт? Так, 365. Баракелде. Мына сага. Туп-туура 2ден 4төн упай, бирге жакшы келтасыңар. Анда эмесе кийинки суроо математикадан тез жооп бергиле. Математикадан жооп берет команда. 9/5. 45. 45. Нуркулда эки упай. Алтынбек математика дегенде. Не var? Nurkul'la жооп берсинчи дегенсиң. Математика да кетпедим математика. Кеттик, кийинки суроо. Франциянын желегинде канча өң бар? Жана туура ирети менен атап бергиле дейт. 3 өң бар. 3 өң бар. Так. Көк, ак. Көк, ак. Анан ылдыйкысы. Мен таптым. Көк, ак. Кызыл. Баракелде. Ошентип Алтынбек бир аз жардам берип, бирок эми туура эле айтты. Көк, ак, кызыл. Ошону менен Франциянын желеги болот. Дагы 2 упай болду. Бирде келатасыңар, азаматсыңар. Кийинки суроо. Порш логотипинде кайсы жаныбар көргөзүлгөн? Ат. Жылкы да? Жок, жылкы. Жок, ат. Жылкы да. Туп-туура, Нуркулда 2 упай. Анда эмесе, кийинки суроо географиядан десек болот, Бразилияда кайсы тилде сүйлөшөт? Португальский. Азаматсың, насага. Неге дегенде Португалиянын көпчүл бойлуу колониясы болгон, Мен футболдон көп мен түшүндүм. Футболго болгон сүйүүдөн улам, Географияга болгон сүйүү эмес, Географиядан. Кеттик. Кийинки суроо. Гарри Поттер жөнүндө китеп сериясынын автору. Бир кыз жазган ушул. Алтынбек өтө мындай жөнөкөй жигитте дүйнөгө болгон миллиардер авторду бир кыз деп койду. Мен да окугам, бирок атын унутуп калдым. Эже деп турганда. Сары эже болчу да. Сары эже? Кантип жардам берсем мен? Монун сүрөткө түшкөн эмес болду. Негизи биринчи ошо чыгармасы менен дүйнөгө өтө популярдуу болуп анан. Историясын гыдан кетет да. Гыдан туура эмес сен да. Нуркул сен историясын айтып берейин, атын бирок точно билбейм да эми. Толтура жолу там издательстволорго эме алса чыгарбай анан ушул чыгарып аябай миллиардер болуп кетти го. Ошону жок. Чалбайт, единица салбайт дебейсиңби? Жакшы, Джоанна Роулинг деген адам. Негизи дүйнөгө жалгыз эле Гарри Поттер эмес, андан сырткары дагы башка чыгармалар менен өтө популярдуу болуп жүрөт. Кийинки суроо, 10-чу суроо. Режиссер Роберт Земекистин 9-чу киносунда 3 жылдан ашык жүгүргөн персонаждын аты. Форест Гамп. Том Хэнкс ойнойт. Том Хэнкс ойнойт, Форест Гамп. 3 жылдан ашык токтобой жүгүргөн. Анда эмесе 11-чи суроо. Алтынбек. Счет канча болду? Футболду сен жакшы билесиң, мен билем. Футбол боюнча дүйнө чемпионатына эң көп гол киргизген футболист бул ким? 16 гол киргизген эме. Клозе. Мирослав Клозе. Немец. Азаматсы. Мирослав Клозе. 16 гол. Бирок азыр Криштиану Роналдо болду деп окшойт. Жок, негизи баягы бир чемпионаттын ичинде дегенде дүйнөлүк чемпионат. Криштиану Роналдо болсо Лига чемпионов деген киргизген 17 гол. Криштиану Роналдонун рекорду бар. Бирок именно чемпионат мира деген жана чемпионат бар го, ошол чемпионаттын ичинде Криштиану Роналдо 16дан көп киргизбептир. Ошол себептен Мирослав Клозе биринчи орунда турат. Кеттик. Кийинки суроо. Адам денесинде канча литр кан бар? Биологиядан, анатомия, балким ким окуган болсо. 3. Жок, Нуркул басты, Нуркул жооп берсин. Ошон 3-4. 3-4? Конкретно
3,5. 3,5. 3 алдыңызда болады. 3'тен 5'e чейин. 3'ten 5'e чейин. Эмнеден зависит этет ал? Суу ичкенинен. Адам чоңдугунан болсун. Мисалы сизде 5-6 литр болсо, менде 3 литр бар го дейм. Адамдын объему. Туп-туура, негизи Нуркулда 2 упай эмнеге дегенде 3'тен 6 литрге чейин болот, денесинин көлөмүнө жараша да. Эң көп 6 литр, эң аз 3 литр. 3 литрден аз болуп калса уже Нуркул болуп калат да. Кет, кийинки суроо, 14-суроо. Бат-баттан жооп беребиз. 1, 2, 3. Бразилиянын борбору. Бразилия. Бразилия, аз заматсың. Географияны карачы, мыкты билет экен, э? Кийинки суроо. Адамда, мен муну чын айтсам, мектептеги программаны мен деле унутуп калыптырмын, бирок жана окуп бир аз эске түштү. Адамдын денесинде, негизи адамда канча хромосома бар? Хромосом мүчө эмес, э? Жок, канча? 32. 32. Туура эмес, албетте эле. 16. 36. 36. Молодец, сеники да туура эмес. 46. 46. Бул упайлар менде калды. Азаматсыңар ошентип 15 суроону бүтүрдүк. Кол чабуулар болсун ай. Жалаң эле Вайн кинолорду тартып жүрө бербейм. Мектептеги программада өтө мыкты калыптыр, эсиңерде. Азаматсыңар көз тийбесин. Анда эмесе биздин жыйынтык. Сиз көп жылдан бери турак жайлуу болууну кыялданып жүрөсүзбү? Анда келечек турак жай кооперативи 10 жылдык мөөнөткө пайызсыз бөлүп төлөө шартын сунуштайт. Келечек турак жай кооперативинен кандай адамдар турак жайлуу болсо болот? Албетте 18 жаштан өйдө каалаган ар бир кыргыз жараны турак жайлуу боло алышат. Сизден болгону паспорт гана керек белек. Кезегиңиз келген соң батирди өзүңүздүн намыңызда госрегистр аркылуу каттап бересиз. Ошондуктан бардыңыздарды келечек турак жай кооперативинен күтөбүз. Жаңы жылда ар бириңиздер өз турак жайлуу болуңуздар. Биздин дарек Фурманова 10Б, район Азия Молдо жайгашкан. Экинчи сабактын эрежеси. Бул сабакта окуучуларга дүйнөдө белгилүү болгон 5 факт берилет. Ал фактыларга туура жооп берген окуучуга 2 упай, ал эми күлкүлүү жооп бергенге 3 упай берилет. Кимиси таң калтыраарын ушул сабактан көрө алабыз. Биздин урматтуу теле жана интернет көрүүчүлөр, экинчи сабактын шарттары боюнча мен 5 факт айтам. Колдон келишинче күлдүргөнгө аракет кылалы. Мен туалетке чыгып келсем болобу, эже? Эже эмес, агай да. Эжеге окшош агай чыгып келсем болобу. Негизи Алтынбек колдон келишинче сабактан качып кеткенге аракет кылып атат, бирок болбойт да, бул мектептеги сабак эмес да. Кеттик. Баштай берелик. Дагы жолу эсиңерге салып коеюн, туура жооп бергенге 2 упай, күлдүргөнгө 3 упай, Күлкүлүү жооп бергенге. Кеттик. Биринчи факт. Кайсыл жаныбар 1 жылдан ашык боюнда болот? Төө. Молодец. Жок. Күлдүргөнгө аракет кылбайсыңар. Туура жооп. 1 жылдан ашык болобу, э? Жок, туура эмес. 12 ай болот да. Жок. Кайсы жаныбар 1 жылдан ашык боюнда болот? 1 жылдан ашык. Аныкы ровно 1 жыл болуп атпайбы? Пил. Биз билгенде эле, биздин эле күнүмдүк жашоодо жүргөн жаныбар. Пил. Нуркул мындай өзүн ишенбестен арсар санап пил деди го. Жок, пил эмес. Пил эмес, э? Кайсы жаныбар 1 жылдан ашык боюнда болот? Ойлонуп көрөлү. 1 жылдан ашык боюнда болот. Варианттар мында. Тезден айтып көргүлө. Кенгуру. Кенгуру, молодец, конечно, жок. Кенгуру. Биздин мында күнүмдүк жашоодо кенгуру биз Австралияда жашайбыз. Күнүмдүк жашоодо болгондо иттерби? Ит, конечно. Ит 1 жылдан ашык, зато бир төрөгөндө 38-де тууп калат, э? Иттер 1 жылдан ашык жүрөбү? Жок, конечно. Нуркул өлө мындай наивный, э? Жаш баламы? Жаш бала гана. Мышык. Мышык дегендер. Мышык, наоборот, 1 жылдын ичинде 4 жолу туп салат го. 1 жылдан ашык. Кана? Неме, жардам сураганда агай деп кол көтөрүш керек. Агай. Биздин Кыргызстанда мындай өтө эле бир учурда өтө хайп болгон да бул жаныбар. Эшекпи? Баракелде. Нуркулда 2 упай эшек. 1 жылдан ашык болобу, э? 1 жылдан ашык. Эшек десе да. Эме күлдүргөнгө да аракет кылалы, эмки суроодо. Windows системасында Bill Gates кандай папка ачууга мүмкүнчүлүк берген эмес?
flower girls. Неме, 1,5 ұпай болды, жарым. Қандай эме? Билл Гейтс эме болуш керек, по-моему. Билл Гейтс. Өзүнүн, короче, фобия сыяктуу бир нерсеси бар болчу, Анан? Ошонун атынан ачканга болбойт да. Ошонун атынан ачканга болбойт. Эмне ачканга болбойт? Папка ачканга болбойт. Ошонун аты, например, Хап. Мисал алсак. Не, клаустрофобия деген папка ачканга болбойт. Арахнофобия деген. Неден коркчу элем? Билл Гейтспи? Билл Гейтс ким ал өзү? Ошо Windows. Windows'tu негиздеп чыгарган инсан, Ошону эме дейт, тиги тили дамына келбейт дейби? Тили эмне кылбайт? Дам сезбейт. Ошолбу? Билбейт экен. Математика негизи кыйнабай эле коеюн, менин оюмча муну билиш өтө эле оор болуш керек. Con деген, Con деген папкаларды ачканга уруксат бергенбиз. Өзүнүн бир Нуркул айткандай себептер менен улам. Неме, 1,5 ұпай берейинби? Кимге? Нуркулга? Жана ашона деген үчүнчү 1,5 ұпай бердик, Да, 1,5 ұпай болду. Азыр эмкисинде күлдүрүүгө аракет кылса дагы 1,5 берели. Кийинки суроо. Сахар ватасын кайсы кесиптин ээси ойлоп тапкан? Сахарная вата бар го. Биз бала чактан бери көп жейбиз. Ошону кайсы кесиптин базарда иштеген эженде. Ошо базарда иштеген болсо кайсы кесиптин ээси ойлоп тапкан? Химик дейсиң, Жок, туура эмес. Кайсыл кесиптин ээси? Вата менен сахар эмне байланыштуу? Ошо ким көп иштейт ал менен? Стоматолог? Стоматолог. Негизи сахар ватасын стоматолог ойлоп тапкан. Анткени тиш менен байланыштуу болуп атпайбы? Таттуу тиш. Ошо деле айтпайсызбы? Так. Кеттик, ана эмесе 4-чү суроо. Негизи жана Алтынбек чыгып кетейин дегендей эле болот да. Пока что Нуркул деле упайлар. Бирок балким 4-чү сабак, 3-чү сабакта жеңип алат, Мароккодо козулар кайсыл жерде тамактанат? Марокко мамлекети билесиңер. Козулар кайсыл жерде тамактанат? Чөлдө деп атат, жок, туура эмес. Тоолордо. Ресторандарда эмеспи? Ресторандарда, Мароккодо козулар, адамдарды атайын ресторандар бар деген. Сарайда? Сарайда, жок. Кайсы жерде Марокко, так, Марокко Африкага кирсе, чөлдө пустыняда эмес, Пустыняда эле эмес. Чөлдө эмес болсо, Мароккодо да. Логика күчтүү, Кайда тамактанышы мүмкүн? Капитан очевидно деп туруп. Кара? Кусатпы. Агай десеңер анда мындай. Негизи Кыргызстанда козулар андай жерде тамактанбайт. Точно. Бирок эчкитекелер тамактанышы мүмкүн. Тоолордо? Эчкитекелер. Эмеде? Асказоодо? Асказоодо. Мароккодо асказоо жок да, тоо жок. Мындай түздүк да негизиненчи. Эми болсо да бир аз дөңсөп-дөңсөлөр. Ошондуктан эчкитекелер каяка чыгып кетчү эле? Тоо сыяктуу онда дөңпөң, бакта. Алтынбекте 2 ұпай негизи бак дарактардын үстүнө туруп алып тамактанышат да. Алар деген баягы айтып атпаймынбы? Тоо эчкилер сыяктуу бактарга чыгып алып. Койлору Козулар. Козулары. Жеңил болот да. Күчтүү. Күчтүү жеңил. Спортсмен козулар. Ошол себептен. Кеттик 5-чи суроо. Кайсы өлкөнүн улуттук гимни 158 куплеттен турат? Греция. Мен сага. Нуркулда дагы 2 ұпай. Азамат дароо эле тура жооп берди. Бул билим негизи каяктан? Греция эме интересный факты деген инстаграмда страничкалар бар, ошол жактан окуган болушум керек эле. Точно мектептен эмес. 158, элестет Грециянын гимни башынан аягына чейин бүтүп туруучу адамдар мындай карып кетет да. Анда эмесе, жыйынтыкка өтөлүк. Анда эмесе достор, биз бүгүн баягы барыңарга эле маалым болгондой 3-чү сабагыбыз чанда алмашып турат. Анан бүгүн экөө тең өтө спортко жакын болгондон кийин 3-чү сабакты дене тарбия сабагы кылалы дедик. Азыр топ 50 боюнча таймашабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ай, баракелле.
Баракалла. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Ал эмесе урматтуу достор, 3-чү дене тарбия сабагынын жыйынтыгы боюнча Алтынбек мырзада 6 упай, Нуркулда 0 упай. Бирок алдыда 4-чү сабак бар, Төртүнчү сабак. Окуучуларга атайын тандалган тема боюнча экран аркылуу сүрөттөр көргөзүлөт. Ар бир туура жоопко 2ден упай ыйгарылат. Ал эмесе 4-чү сабактын шарттары боюнча биз экрандарга силерге суроолор беребиз. Суроодо 4 жооп болот. Экөөңөр ар кандай жооптор тандаган укуңар бар. Экөөңөр бир жоопту да тандаган укуң бар. Эгер туура болсо экөөң тең 2ден упай аласыңар. Туура эмес болсо албетте эч кимге эчтеке жетпейт дегендей. Баштадык. 4-чү сабак боюнча биринчи суроо экранда. Бул кадр кайсы фильмден алынган? Леон. Алтынбектин оюнчу Леон, Нуркул. Леон. Кана туура жообун көрөлү, албетте эле көрүнүп турбайбы? Кеттик ана эмесе кийинки суроо. Бул кадр кайсы фильмден алынган? 11 друзей Оушена, 12 друзей Оушена, Боец жана Форд против Феррари дейт. Кайсы? Форд против Феррари. Форд против Феррари. Экөөң тең ошону ойлойсуңар, Туура жоопту көрөлү. Жооп бергенден жооп бере берейин мен, Мына, негизи Алтынбек кинолорго кыйын экен, Нуркул болсо туура билбей кайсы вариант деп Алтынбектин тандаган вариантын. Азыр кийинкисинде Нуркул биринчи жооп берсин, ушундай кылалым. Кеттик. Кийинки суроо, Австриянын борбору. Вена. Вена. Алтынбек? Вена. Вена. Туптура. Анда эмесе Брюссель, Амстердам эмес, албетте эле. Кеттик, кийинки суроо. 15 кылымда кайсы жаш кыз англистерди француз жеринен кууп чыгууга жардам берген? Жанна Дарк, Королева Мария, Елизавета II жана Хелен Келлер дейт. Кайсы туура жооп? Елизавета II бул Россияларга тиешелүү. Королева Мария. Жанна Дарк бул персонажбы? Же персонаж эмеспи? Исторический. Хелен Келлер. Алтынбектин оюнчу Хелен Келлер. Нуркулдун ою боюнча? Сен Королева Марияны тандап койгон. Ошол Хелен Келлер англистерди француз жеринен кууп чыгууга жардам берген. Королева Мария. Королева Мария. Нуркулдун оюнчу Королева Мария, Хелен Келлер. Туура жооп албетте эле Жанна Дарк. Бул исторический персонаж, Негизи ошо жаш кыз өзү мындай өтө мындай тайманбастыгы менен, биздин айымдарга жетпейт го, бирок мындай чыныгы жанагы кайылчылап ат үстүнө минип, эл менен мушташып согушуп, анан керек болсо эркектерди эркек болгула, давай алдыга деп туруп сүрөп, анан ошентип. Качан эле француздардын эркектери жатты эле деп. Качан эле французда деп. Баракелде. Топтура, эми туура дегенде экөөңөргө тең эчтеке упай жок. Тилекке каршы кеттик Ирландалы. Кийинки суроо. Сенегал кайда жайгашкан? Австралия, Африка, Европа, Азия. Нуркул сындырат. Африкада. Африкада, Сенегал, Алтынбек. Африкада. Африкада. Туура жооп албетте эле Африкада. Жакында эле футбол боюнча Африканын чемпиону болушту. Чемпиону болушту. Египетти утуп кетишти. Кеттик ана эмесе Джакарта кайсы өлкөнүн борбору? Венесуэла, Индонезия, Индия жана Австралия. Так, Австралияныкы Канберра, Индонезияныкы, Индияныкы Нью-Дели. Венесуэла окшойт. Венесуэла же болсо Индонезия. Венесуэланыкы Джакарта болушу мүмкүн эмес. Венесуэланыкы. Алтынбек Венесуэла. Sorry, заново. Мен Индонезия. Алтынбек Венесуэла деп атат. Мен В варианты. Индонезия. Туура жооп анда эмесе бул албетте эле Нуркулда. Эмнеге дегенде Джакарта Индонезиянын борбору. Кеттик кийинки суроо. Пабло Пикассонун улуту итальянец, француз, испан жана Енисейлик кыргыз дейт. Итальянец да. Француз бул. Так, ойлонолу, Пабло. Пабло Эскобар деген дагы бар, Пабло Эскобар. Так, француздардын аты башкача. Неге француздардын? Пабло Пикассо. Пабло Пикассо. Пабло деген ат негизи эле эме испан тилинен да. Колумбия там Америкада. Ошондуктан менин вариантым В. Испан. Алтынбек тоже испан деп атат. Туура жооп көрөлүк.
Туура жооп албетте эле испан. Азаматсыңар эки өңөрдө тең 2ден упай бар. Кеттик кийинки суроо. Ким алманын кулап жатканын көргөндө тартылуу күчүн ачкан гравитация дейт. Кана эмесе бул Исаак Ньютон. Исаак Ньютон, Алтынбек, Мария Кюри, Альберт Эйнштейн, Чарльз Дарвин. Ньютон. Может, Дарвин? Жок, Дарвиндин теориясы башка. Ага. Маймылдан келип жатат. Альберт Эйнштейн? Эйнштейн ал жана деген да. Исаак Ньютон эме болчу, бул мен химиядан жаңы ушул эмени окуп атканда аябай ушу Ньютондуга кызыгып, анан ал убакта агент эмес беле. Анан агенттин логин Ньютондо болгом да. Эме химиядан, физикадан эмес? Химиядан, физикадан дедим да. Химиядан деп койду да, мен ойлонуп атам да. Ньютон качантан бери эле химик болуп кетти эле. Исаак Ньютон. Исаак Ньютон. Экөөңөрдүн тең туура жообуңар менен куттуктайм. Эмнеге дегенде Исаак Ньютон чын эле. Кеттик. Экинчи дүйнөлүк согуш качан аяктаган? 1942, 1938, 1916 жана 1945 дейт. Кайсы деп ойлойсуң? Сизче 45 деп ойлойм. Мен да 45 деп ойлойм. Негизи жеңил эле суроо экен. Туура жооп албетте эле. 45-жылы качан капитуляция болгон? Дата эсиңерде барбы? 9 май. 9 май. Негизи бүтүш боюнча 3 май болуш керек эле. Анан кийин 9 май официально. Пока ары бир чойлуунан 9 парадный марш аркылуу мен 9 май кылганбыз. Каракел. Ошентип кылдыңар эле. Конфуций кайсы өлкөдө туулган? Япония, Корея, Шотландия жана Кытай. Конфуций. Кытайцы. Конфуций. Япония. Япония го деме? Же Кытай го? Мен Кытай деп ойлойм. Нуркул Кытай деп ойлойт. Давай анда Кытай го. Экөө тең Кытай го коелу. Туура жооп албетте эле бул деген Кытай. Азаматсыңар? Чын аты башкача, Кунцзы, ушундай сыяктуу болуш керек эле. Негизи Конфуций деп эме кылганбыз. Чын атын Берадор деп окугам да. Барбиев фамилиясы. Кеттик, достор, 4-үнчү сабактын жыйынтыгы боюнча санай келелик. Анда эмесе, урматтуу достор, жалпы оюндун 4 сабактын жыйынтыгы боюнча бүгүн Алтынбек мырзада 36 упай, ал эми Нуркулда 39 упай. Нуркул, куттуктайм жеңишиң менен. Негизи жаштарга жол бериш керек, э? Ооба. Ошон үчүн жаштарым да таланттуу, билимдүү болуп турса өтө сонун эмеспи? Ошол себептен азаматсың Нуркул, жалпысынан азыр ушул эми оюндун жыйынтыгы менен биздин жалпы өсүп келаткан силерди көрүп, силердин фанаттарыңар болуп жүргөн жаш кыз-жигиттерге бир кайрылуу сөзүңөр. Билим жөнүндө, окуу жөнүндө, билим алуу жөнүндө. Азыр деген оңой болуп калбадыбы? Биз окуп жүргөндө кичине оор болчу, интернет деген слабыйраак болчу. Азыр деген телефондон эле бүт информацияны алып койсо болот. Ошондуктан телефондогу интернет информациялар, туура информацияларды алыш керек, окуш керек, китеп окуш керек, билимди өстүрүш керек. Ошондо ийгиликтерге жетишесиңер деп ойлойм. Ошо окуш керек. Окуучулар, мектеп окуучулары баарыңыздарга окуңуздар деп айтабыз. Билим керек сөзсүз. Блогер болуп жөн эле арзан хайптын кереги жок, телефон чапкандын кереги жок. Лучше окуш керек. Анан баары жакшы болот. Кудайым бурса. Достор, сиздер менен бир жумадан кийин көрүшкөнчө аман-эсен, сак-саламатта болуңуздарды каалайбыз. Жалпы НТС телеканалынын көрүүчүлөрүнө чоң ыраазычылык билдирели жана интернет көрүүчүлөргө сөзсүз түрдө комментарий калтырып, лайкты басып, анан кимди чакырганыбызды жазып коюңуздар. Ошолор Кудайым бурса кийинки эфирлерде чакырабыз, Көрүшкөнчө сак-саламатта болуңуздар.